11 бөлүм. Бардык ысрайылдыктар Хебронго дөөттүн алдына чогулушту да мындай дешти: биз сенин сөөгүңбүз жана денеңбиз. Мурун эле Шабул падыша болуп турганда эле сен Ысрайылды алып чыгып, алып кирип тургансың. Ошондо Кудай Теңириң сага мындай деген: менин элим Ысрайылды сен кайтарасың. Менин элим Ысрайылга сен жол башчы болосуң. Ошентип Ысрайылдын бардык аксакалдары Хебронго падышага келишти. Дөөт Теңирдин алдында Хеброндо алар менен келишим түздү. Алар Теңирдин Шемуэль аркылуу айткан сөзү боюнча дөөттү Ысрайылга падыша кылып майлашты. Дөөт менен бүт ысрайылдыктар Иерусалимге, башкача айтканда Жебуска бет алышты. Ал жерде ошол жердин жергиликтүү тургундары жебустуктар жашашчу. Жебустун тургундары дөөткө бул жака сен кирбейсиң дешти. Бирок дөөт Сион сепилин басып алды. Ал дөөттүн шаары болуп калды. Дөөт ким баарынан мурда жебустуктарды кыйратып кирсе, ал жетекчи жана аскер башчы болот деди. Ошондо баарынан мурда Серуянын уулу Жояб кирип, аскер башчы болуп калды. Дөөт ошол сепилде жашагандыктан аны дөөттүн шаары деп атап калышты. Ал Милодон тартып шаарды тегерете бүт айланасын кайрадан курду. Жояб болсо шаардын калган бөлүгүн жаңыртып чыкты. Дөөт чоң ийгиликтерге жетип, зоболосу көтөрүлө берди. Себойот Теңир аны менен болду. Теңирдин сөзү боюнча дөөттү Ысрайылга падыша коюш үчүн бардык ысрайылдыктар менен бирге анын падышачылыгын колдогон эң күчтүү адамдарынын башчылары булар. Дөөттүн эр жүрөк адамдары булар. 30 жоокердин башчысы Ахаман уулу Жашубам. Ал найзасын 300 кишиге көтөрүп, аларды бир жолку салгылашта талкалады. Андан кийинкиси 3 эр жүрөктүн бири Акояктык Додонун уулу Элазар. Ал дөөт менен Паз-Дамимде болгон. Ал жерге пелиштиликтер согушууга келишкен. Ал жерде талаанын бир бөлүгүнө арпа себилген болчу. Ысрайылдыктар пелиштиликтерден качып жөнөштү. Бирок алар талаанын ортосуна туруп, аны сактап калышты. Пелиштиликтерди кыйратышты. Ошондо Теңир аларга улуу куткарылуу тартуулады. Пелиштиликтердин кошууну Репа уулдарынын жерине жайланышкан кезде 30 баатырдын бул 3 кол башчысы аскага чыгып, дөөткө Адулам үңкүрүнө келишти. Ошол кезде дөөт бекемделген жерде болчу. Пелиштиликтердин күзөт аскерлери болсо, ал кезде Бейтлехемде турган. Дөөт абдан суусап, Гим дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан суу алып келип, менин суусунумду кандырат деди. Ошондо бул 3 эр жүрөк пелиштиликтердин кошуунун жарып өтүп, дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан суу сузуп, дөөткө алып келип беришти. Бирок дөөт ичкиси келген жок. Ал сууну Теңирдин даңкы үчүн төгүп салды да мындай деди: Теңир, мени ушул сууну ичкенден сакта. Өлүмгө баш койгон бул эр жигиттердин канын ичмек белем. Анткени булар өз өмүрүн тобокелге салып, суу алып келишти деди. Ошентип, ал сууну ичпей койду. Бул 3 эр жүрөк ушундай эрдик кылган. 3 баатырдын ичинен Жоябтын бир тууганы Абышай башчы болчу. Ал өз найзасы менен 300 адамды өлтүргөн. Тигил үчөөнүн арасында анын кадыры бар эле. Үчөөнүн ичинен ал эң атактуусу болгон. Ал экөөнүн башчысы болгон. Бирок тигил үчөөнө тең келчү эмес. Улуу иштерди кылган Капсеэлдик эр жүрөк адам Жоят уулу Беная Мааптык Ариэлдин 2 уулун өлтүргөн. Ак карлуу кышта орго түшүп, арстанды өлтүргөн. Ал бою 5 чыканак болгон мисирлик алп адамды өлтүргөн. Мисирлик алптын колундагы найзасы токуучу куралдын баканындай эле. Бирок ал ага союл менен чыгып, мисирликтин колунан найзасын жулуп алып, аны өз найзасы менен өлтүргөн. Жоят уулу Беная мына ушундай кылган. Тигил 3 эр жүрөктүн арасында анын кадыры бар эле. Ал 30дун эң атактуусу эле, бирок үчөөнү тең келчү эмес. Дөөт аны өз буйруктарын аткарган жакын кишиси кылып койду. Ал эми жоокерлердин эң күчтүүлөрү булар: Жоябтын бир тууганы Асаэл, Бейтлехемдик Додо уулу Элханан, Арордук Шамот, Пелондук Хейлес, Текоялык Икеш уулу Ира, Анатоттук Абиезер, Хушалык Сипхай, Акояктык Илай, Нетопалык Марай, Нетопалык Баана уулу Хейлет, Бенжеминдин Гибасынан Рибайдын уулу Итай, Пиратондук Беная, Нахалей Гаашалык Хурай, Аравиялык Абиел, Бакурумдук Азмабет,
Шаалбондук Элиякпа, Гизондук Ашейимдин уулдары, Арардык Шагей уулу Жонатан, Арардык Сакар уулу Ахиям уурдун уулу Элипал, Мехейралык Хейпер Пелондук Акия, Кармелдик Хесро Эзбайдын уулу Наарай. Натандын бир тууганы Жоел, Агринин уулу Мипхар, Амондук Селек, Бейруттук Нахрай, Серуянын уулу Жояптын курал көтөрүп жүрүүчүсү, Житирлик Ира, Житирлик Кареп, Хеттик Ури, Акылайдын уулу Забат. Рубейиндик Шиза уулу Адынай, ал Рубейиндиктердин башчысы, анын да 30 жүрөк кишиси болгон. Мааханын уулу Ханан, Митнилик Жошапат, Аштароттук Узия, Аруердик Хотамдын уулдары Шама менен Жейел. Шимринин уулу Жедияэл, жана анын бир тууганы Тистик Жоха. Махабимдик Элиел, Элнаамдын уулдары Жерибай менен Жашабия, жана Мааптык Житма. Метсобайдан чыккан Элиел, Обейт жана Жасиел.